Ооруканабызда саналуу гана бир 2-3 врач бар. Ито жетишпейт. Негизинен эл справка алыш үчүн же направление алыш үчүн гана барышат. Элдин 80-90% Таласка же Бишкекке жөнөшөт ооруганда. Төрөт учурунда кыз келиндердин 10 келин түшө турган болсо, жок дегенде 8-и Таласка жөнөйт төрөш үчүн. Бул эң орчундуу көйгөйлүү маселе. Наркы берки ягын майдалап айтып убакытты албайын. Оорукана боюнча силердин райондук оорукананы жаңы куруу боюнча чечим кабыл алынган, титулга кирген 100 орунду заманбап жакшынакай оорукананы 27-жылы куруп баштайбыз. Бул биринчи маселе. Экинчи маселеси, врачтарды көбөйтүү боюнча атайын биз программа кабыл алганбыз. Областтын аймак немесинде, областтын ичинде быйыл жыл башынан былтыр сентябрдан баштап ушул врачтарды көбөйтүү максатында жаңы келген врачтарга 40 000 сомдон өнүктүрүү фонддон сооплата кылып бердик, айлыгына кошуп. Анан жанакы ординаторлор менен интерндарга 12 000 сомдон акча каражат кошуп бердик. Жыйынтыгында мына былтыр бизге 1 врач келген, быйыл болсо 33 врач келди. 33 врач жыйынтыгында келди, жакшы иштеп атышат, баары тең ийгиликтүү. Эми мына айлык акылар могул немеден апрелдин 1-нен бери айлык акылар көтөрүлгөнүнө байланыштуу алардын жанакы кошумча айлыктарын токтоттук. Андан сырткары айтып кетейин, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасынын негизинде ушул быйыл сентябрга жанакы медициналык жогорку окуу жайларга Талас областынан 100 баланы биз квота менен өткөзөбүз. Буюрса 100 бала өтөт, алардын контрагын биз өнүктүрүү фондунан төлөп беребиз. 100 бала окуйт, алар окуу жайды, жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин келип ушул Талас областынын мамлекеттик ооруканаларында иштейт. Милдеттүү түрдө 5 жыл. Баягы отработка кылып беришет да, мындай айтканда жалпак тили менен. Ушул жерде биздин максатыбыз эмне? Ошол врачтар келип, мисалы үчүн өзүбүздүн кулундары ушу Таластан чыккан уул кыздарыбыз барып жогорку окуу жайдан билим алып келишсе, анан келип ушу Таласта кайра иштеп, ушул жерден орночо калып отурукташып калсын деген максатта ушу программаны иштеп атабыз.